Саламатсыңарбы балдар? Физика сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы электр ысыткыч куралдар чукул туташтыруу. Сабактын максаты электр ысыткыч куралдар жөнүндө түшүнүк алабыз, чукул туташтырууну билебиз, алган билимдерибизди практикада колдонууга үйрөнөбүз. Балдар, бүгүнкү сабакты баштаардан мурда мен силердин логикалык ой жүгүртүүңөрдү текшергим келип турат. Анда эмесе логикалык суроолор. Биринчи. 5 бармагы бар, бирок бир да тырмагы жок. Бул суроонун жообун билет белеңер. Анда эмесе жоопту карайбыз. Жооп мээлей. Экинчи суроо. Бизге эң жакынкы жылдыз кайсыл? Бул суроонун жообу күн. Үчүнчү. Тон жылытабы балдар? Силер кийип жүргөн тон дайыма силерди жылытып турабы? Анда эмесе жоопту карайбыз. Тон жылытпайт. Ал денедеги жылуулукту сыртка чыгарбастан сактап турат. Төртүнчү. Эмне үчүн нан катып калат? Силер кандай ойлойсуңар? Бул суроонун жообун билет белеңер. Жооп: нан ун менен суудан турат. Ачык турганда суу бууланып, нан катып калат. Тамыры бар азыктанат, бирок өспөйт. Бул эмне? Бул суроонун жообун кандай деп ойлойсуңар? Жооп: тиш. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Электр тогунун жылуулук аракети ар кандай жылытуучу куралдарда жана түзүлүштөрдө колдонулат. Алар үй шартында колдонулуучу кадимки эле үтүк, электр лампалары, суу жылыткычтар, электр мештери, электр чайниктери. Ал эми өндүрүштө болсо металлдарды эритүүдө, айыл чарбасында болсо электр тогунун жардамы менен эгиндерди кургатууда, инкубаторлорду ысытууда, силосторду даярдоодо колдонулат. Бул эмне деп ойлойсуңар балдар? Бул түзүлүштүн аталышы эмне? Бул алгачкы шам чырагы болуп эсептелет. Демек, биз сабагыбызда кызыткыч электр лампасы жана айрым жылытуучу куралдар жөнүндө сөз кылабыз. Электр менен жарыктандыруучу кызытма электр лампасын биринчи жолу орус инженери Лодигин жана америкалык ойлоп табуучу Эдисондор сунуш кылышкан. Ага чейин электр жаасы аркылуу жарык алууну Петров, Деви, Якоби, Яблочковдор сунуш кылышкан. Айрыкча Яблочковдун шамы деп аталган түзүлүш көпчүлүктүн колдоосуна татыктуу да болгон. Анын түзүлүшү төмөнкүчө болгон. Мынакей, бул Яблочковдун шамы. Бул жерде Лодигин менен Эдисондун сунуш кылган электр лампаларынын түзүлүшүн көрүп турасыңар. Азыркы учурдагы кызытма электр лампасы ичке вольфрам зымынан жасалган спиралдан турат. Вольфрам тез эрибей турган металл. Анын эрүү температурасы 4220 градус Цельсий. Вольфрам зымын токко туташтырганда ал 3000 градус Цельсийге чейин ысып, ачык жарык болуп чыгарат. Колдонууга ыңгайлуу болуш үчүн
спираль абасы сордурулган айнек идишке жайгаштырылган. Айнек идиши ичиндеги спиралды сырткы чынжырга бириктирүүгө ыңгайлашкан түзүлүш менен капталган. Мынакей анын көрүнүшү. Айнектин ичинде аба болсо же ал сордурулуп алынса деле, вольфрам зымы ысыгандан тез бууланууга дуушар болот. Ошол үчүн айнек идишти азот, криптон же аргон газдары менен толтурушат. Ал газдардын молекулалары вольфрам зымынан бөлүкчөлөрдүн чыгышына тоскоолдук кылат. Башкача айтканда, ысыган зымды тез күйүп кетиштен сактап турат. Газ толтурулган кызытпа лампанын түзүлүшү: биринчиден, вольфрам спиралинин эки учу эки өткөргүчкө бириктирилет. Ал айнек идиштен турат. Лампанын түбүндө соколь металлга бириктирилет. Эки өткөргүчтүн бири бурама түрүндөгү шакекчеге, ал эми экинчиси соколдун түбүнө бириктирилген. Лампанын ток булагына кошуу үчүн патронго бурап киргизишет. Патрондун ички түбүндө пружинага орнотулган тиймек жана ички боорунда лампаны кармап туруучу сайлуу бурама бар. Мынакей газдуу лампанын көрүнүшү, же болбосо газ толтурулган кызытма лампасы. Кызытпа лампалардын түрлөрү өндүрүштө. Кызытпа лампалардын ар кандай түрлөрү чыгарылат. Алар негизинен кандай чыңалууга ылайыкталганы менен айырмаланат. Мисалы, үйдөгү жарыктандыруучу лампа 220 вольт жана 127 вольт. Темир жол вагондору үчүн 50 вольт. Автомобилдер үчүн 12 вольт жана 6 вольт. Чөнтөк фонарлары үчүн 3,5 вольт жана 2,5 вольт чыңалууга арналган лампалар чыгарылат. Мынакей силердин көз алдыңарда лампалардын түрлөрү. Кыргызстандын кайсыл шаарынан кызытпа электр лампаларынын түрлөрү чыгарылат, балдар? Силер билет белеңер? Ал Кыргызстандын Майлы Суу шаарынан чыгат. Электр чынжырындагы каршылык өтө азайганда ток күчүнүн кескин түрдө көбөйүшү чукул туташтыруу деп аталат. Бул кубулуш чоң кырсылык алып келүүчү кубулуш. Чукул туташтыруу кокустугунун алдын алуу үчүн атайын сактагычтар жана автоматтар колдонулат. Мындай сактагычтардын ичинде ток күчү кескин көбөйүп кеткенде эрип кетүүчү өткөргүчтөр бар. Натыйжада чукул туташтыруу жүз берсе, сактагычтардагы өткөргүч эрип электр чынжырын ажыратат. Эгерде адамдын денесинде өтүп жаткан ток күчүнүн чоңдугу 0,5 амперден 0,1 амперге чейин болсо, анда ал адамдын жүрөгү сокпой калат. Мынакей көз алдыңарда электр автоматтарынын түрлөрү. Сабак аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.